Sen niye geldin? Bakış işte hareket kılıp atат buyakta. Erulanmın, Kırgızdın уулумун жакшы ошолмалдын инструмент бул журналистика болуп берген да мага. Бул деген ак көйнөк кийген, галстук тагынган, Бирок иштебеген, элге чыкпаган, жасынып алган, только машинанын жыптарды айдап анан артында отурган образда турабы? Демек сунуштагандар болгон ушундай пара сизге? Албетте. Бул Кыргызстанды койгочу байланайын. Ушуну неметели, скрывать этели. Толотпайм азыр, көчөдө эле, любой жерде эле коррупция дагы эле жайнап атпайбы? Сиз ачык айтып атасыз, бар депчи. Ошону айтып атпайм. Аны жаап жашырганда коркушат го. Элементарно жок дейбу коррупция вообще. Азыр мына конкретно азыр көрүп аткан адам билет да, акча таратылат экен. Элде болуп атат да кепчи. Эл ала берсе, бере берет. Бери берсе ала бербейби? Байыр деле мен добушум эмнени чечип атты эле азыр тиги 5000 сомго андан көрө могу жерге продуктыларды алып коем, андай мындай. Аларга тынч болуш керек да, мындай эмки шайлоого чейин тынч отуруп, эптеп отуруп. Депутат катары алсыздыгыңарды түшүнгөн жоксузбу? Түшүндүм. Бир эле окуяны 3 сайт 3 башкача чыгарып атат да. Бир окуяны. Журналистика деген бул акыйкатты чыгаруу. Сиз депутат катары мүмкүн талап кылып кылбайм дагы. Ал жөнүндө комментарий жок, короче, стоптон да. Жогорку кеңеш азыркы учурда бийликтен көз карандыбы? Эми азыр кайра айтсам кайра жаман көрүнөм да азыр. Кой өзүбүздүн балыбызды эле колдоп эле добушун эле берип коелу бизге. Сонун нерселер жанагы спорт залдарды салып бербеди эле. Эл акча алабы? Шайлоодо. Мына өкүлдөрүңөр кабыл алгыла. Эрулан мырза, биздин подкастка кош келдиңиз. Абдан кубанычтабыз бүгүн биздин студиябызга келгениңиздер үчүн. Биздин подкастыбыз саясий өңүттө болот. Ошол себептен улам саясаттагы саясий суроолорду бүгүн сизге мен беремин. Эң алгачкы суроом, эми азыр чоң саясатта жүрөбүз. Туурабы? Чоң саясат, жогорку кеңеште, парламентте. Саясат деген сиз үчүн эмне? Саясатты кандай түшүнөсүз? Саясатты кандай түшүнөсүз негизи? Сиз үчүн эмне саясат? Эгер мен жөнүндө эле конкретно айтса, мен үчүн саясат бул инструмент. Бул калың катмар элдин көйгөйлөрүн чечүү үчүн жана жашоо шартын жакшыртуу үчүн кылынып аткан иш да. Мен жакшы. Мен дагы так ошондой ойдомун. Негизи саясат бул инструмент, эң биринчи кезекте. Ошол инструмент аркылуу сиз айткандай элдин жашоосун жакшыртуу, мамлекеттик башкаруу, ага катышуу дегендейчи. Анан сиз азыркы учурда депутатсыз. Бул чындыгында чоң бир саясий макам. Буга чейин коомдук журналисттик иштер менен жүрдүңүз. Анан суроом, депутаттык мандат кандай экен? Депутат болуу деген кандай экен? Депутат болгондон кийин өкүнгөн жоксузбу, мисалы? Мен депутат болгондугуңуз үчүн, же болсо мүмкүн өкүнүүнүн ордуна реалдуу бул депутат болгондон кийин бир иштерди жасай аламын деген ойлорго келдиңизби? Мен ар дайым айтып келем да, мисалы ошол эле журналистикада эле бүт эле профессиялар бул инструмент да. Бул сенин максатыңа жетүүнүн инструменти. Мисалы журналистика, мен эмнеге журналист болгом, ага чейин көп эле жумуш иштегем да. Мен мисалы таксист болгом, рекламный агентство иштегем, Россия барып гастарбайтер болуп келгем, кафе чаптагам, бүт кылгам да. Эмне себептен мен журналистикага келгем? Анткени менин максатым бар болчу. Элге жардам берүү. Элиме жардам берүү. Ошол максатка жетиш үчүн мага бир инструмент керек болгон. Ошол инструмент жакшы ошолмалдын инструмент бул журналистика болуп берген да магачы. Мен эмне себептен пара алган жокмун, взятка алган жокмун, эмне себептен жанагынча оордукту көргөндөн кийин сынып калган жокмун, эмне себептен токтоп калган жокмун коркутуулар болгондо. Анткени мен ойлойм, адам максатына жетиш керек. Менин максатыма жетүүгө, элге жардам берүүгө ошол малдагы инструмент, эң жакшы инструменттердин бири бул журналистика болчу. Журналистикадан ошол баягы эмесине чейин жеткенден кийин, мен ойлогон ой максатыма чейин жеткенден кийин мага башка инструмент керек болду.
ошондой эле максат менен, элге жардам берүү максаты менен. Анан кийин депутаттык абдан жакшы инструмент болду да. Мен мисалы колум көпкө эле узарып калды да. Менин жанымда азыр 4 жардамчым иштейт, 5 жардамчы иштейт менде. Мисалы азыр ар бир ошол жардамчылардын ар бирөөсү, алардын арасында сиз түшүнүп атасыз, алардын арасында студенттер да бар, жана жөн эле келип мындай практика алып иштегендер бар, наемныйлар бар, баягы кичине болсо дагы элиме да пайдам тийсин, анан кийин кичине мындай аябай эле аз зарплатага иштейин дегендер да бар арасындачы. Анан ошолордун ар бирөө азыр ошол мындайча айтканда 5-6 киши, мисалы кээде мен Нисахарда кылган жумушту, жумалап кылган жумушту бир эле адам өзү эле кылып коет да, телефон чалуу менен. Жөн эле сөз эмес да бул, өзүңөр деле түшүнүп атасыңар да, Эрулан Кукулов деген бул мындайча айтканда кандай десем, бул бир мындай түшүндүрүп берейинчи. Мисалы менин жардамчым бир жерге чалып, бирөө кыйналып атса, бир көйгөй болуп атса, мисалы мага чалыштын азыр кажети жок да. Мисалы эми көйгөй мындай кичинекей көйгөйлөр болуп калат да, мектепте акча чогултуу. Мисалы мен үчүн кичинекей да алчы, мектепте акча чогултуп атат, андай мындай. Бирөө үчүн ал чоң көйгөй. Анан кийин негизинен эле баягы эми бар да, эми билесиңер да, менин коллегаларым бар, баарыңар деле билесиңер, баарыңар деле Кыргызстанда жашайсыңар. Ато мен ушинтип бир нерсени сүйлөсөм элечи, баягы комментарийлерди окуйм да, ананчы укмуш нерселер жазат да, мындай биз очевидный нерселерден качабыз да. Мындай айкын турган нерселерден качканга үйрөнүп алдык да негизичи. Эми мындай да, мен үчүн депутаттык эң жөнөкөй эле, бул жөн эле менин профессиям. Эч кандай менин жашоомо же башка нерсеме мындай таасирин тийгизбейт бул нерсечи. Мен ошол эле ойдомун. Мен кандай депутат болушак кандай киши болсом, депутат болгондон эле ошондой эле кишимин да. Просто менин жумушум ооба серьезныйраак. Менин жумушума көбүрөөк баягы жумуш көбөйдү менин жашоомдочу. Бирок менин досторуман, тааныштарыман сурасаңар болот, мен аябай катуу сыноо болду да, мен депутат болуп келгендечи, аябай катуу сыноо болду. Мага айта баштады, сен кийген кийимиңди карачы, отурган кебетеңди карачы. Мындайча айтканда, коом мени өзгөртө баштады. Эмне себептен? Анткени мен депутат экенмин көрсөчү. Депутат деген эмне бул? Профессиябы? Депутаттыкпы? Бир кызмат. Кызмат да туурабы? Эмнеге мен ал кызматка байланыштуу оңолушум керек? Мен эмне, мурун начар адам белем? Мисалга да, мен мурун начар адам болуп келип, анан депутат болуп калсам, мурун коррупционер болуп келип, антиминтип акча табып, анан кийин голостарды, добуштарды сатып алып, анан келип туруп мен оңдосо, мен унчукпаган эмесмин да. Наверное, мен оңолушум керек окшойт депчи. Мүмкүн алардын ою депутат болгондон кийин мындай бизде жалпы бир депутаттын образы бар го. Бул деген ак көйнөк кийген, галстук тагынган бир образ бар да. Бирок иштебеген, элге чыкпаган, жашынып алган, только машинанын жыптарды айдап анан артында отурган образда туурабы? Мен ал образ эмесмин. Мен өзүмүн. Демек сиз өзүңүздү мындай жаңы бир формадагы эл өкүлү катары? Жок, эч кандай жаңы формада дагы эмес, эч кандай эмес. Мен просто ушул Эруланмын, кыргыздын уулумун. Мен ушундаймын, мен ушул бойдон калам. Мен жаман жактарым да бар, менин жакшы жактарым да бар. Бирок менин эмгегим да бар да. Мен эмгек кылам, жана кыла берем элим үчүнчү. Сиз депутаттыкка аттанып жатканда эң алгачкы жолу эң биринчи реформа партиясынан аттангансыз. Өтпөй калдыңыз. Андан кийин ынтымак саясий партиясы менен аттанып, шайлоону утуп чыктыңыз да. Партия өзгөртүүгө кандай мукташтык болду? Себеби эмнеде ошол? Реформага биринчиден рахмат. Анткени мен реформага мындай случайно эле келип калгам да. Мен мисалы депутат болоюн деген таптакыр оюм жок болчу. Мен түшүнгөн эмесмин ал эмне инструмент экенинчи. Мисалы мен журналистика жаатында жакшы инструментим бар болчу, ошол менен жакшы иштечимин. Анан кийин реформадан просто балдар болуп чогулуп отуруп, анан кандидат болбойсуңбу, сен да кандидат болосуң деп туруп, анан ошентип эле кандидат болуп калганбыз бизчи. Биз негизи ал реформанын түзүлгөн себебин мен эми түшүндүм. Ошол кездеги баягы өкмөттүн начар иштешине чогулган жаш балдардын
союз экен да, мындайча айткандачы, реформачы. Бирок алардын дагы баягы өзүнүн жаштыгы бар экен, алардын дагы өзүнүн амбициялары бар экен, жана ушул сыяктуу нерселер бар экен да. Ошон үчүн мен реформага бир гана нерсеге рахмат айтам, бул мен алган тажрыйбага. Анткени реформада чындап чоң тажрыйба алгам да менчи. Ынтымак саясий партиясы биринчиден баягы биз максат коюп атабыз, туурабы? Депутат болуп, анан элге жардам берели депчи. Ошол кездеги мисалы мен просто бул элементарно жөнөкөй обыкновенный анализ. Мен эгер өткүм келатса да мен өтө турган партия менен өтүшүм керек да. Всё. Ынтымак өтө турган партия көрүндү мага, анткени аякта күчтүү саясий адамдар бар болчу. Ошол себептен мен түшүндүм бул партия өтөт экенин. Өттүм, келдим, ал боюнча да сөз болду. Эрулан бийликке сатылып кетти, анан андай мындай. Өзүңүз кандай көз караштасыз ошогочу? Кандай жооп берет элеңиз? Менин жообум мен кылган эмгегим. Менин жообум могу көчөгө чыгып эл менен болгон мамилем да. Анан мен могу шаарды айтпай элем. Мен шаардан тышкаркы жерди айтып атам да. Могу партияларды алмаштырууга кандай көз караштасыз негизи? Бизде ушундай бир саясатта маселе бар го. Саясатчылар аябай тез-тезден эле саясий партиялар алмаштырып эле бир партиядан экинчи партияга өтө бергендигине кандай көз караштасыз? Мен билбейм, эми ал адамга жараша болот да, эми ал адамдын ою менен адам өзү билет да. Эми бир адам мындай болот, бир адам тигиндей болот. Мен андай оюм жок, мисалчы, партияны алмаштырып. Мен негизи эле саясаттын артынан кууп, ушул саясатты эле ойлонуп, анан отурган диванымды эле ойлонуп, ушул диванды эле эптеп сактап калсам экен деген оюм жок да. Мен Кудай мага канчалык жашоо берсе, канча күн жашоо берсе, ошончо күндө көбүрөөк жакшылык кылганга жетишип калайын деген эле оюм бар да. Ошол себептен мен ар кандай инструменттерди тандайм. Может быть, партияны деле алмаштырыш керек. Мүмкүн болуш мүмкүн да. Бирок эң основной немени унутпашыбыз керек. Максатыбызды. Не максатта? Анан кийин туура кылыш керек. Эми ал албетте айтылбайт да. Менин максатым жакшылык болсо, мен мисалы кийинки шайлоодо барып элдердин баарына 5.000 сомдон, 10.000 сомдон таратып, анан мага добуш бергиле деп туруп келе албайм да, мисалычы. Просто туура түз жол менен эле болсо эле болду да. Адал жол менен эле болсо. Сиз журналист болуп жүргөндө Нисахар долбоору чындыгында аябай чоң көрүүчүлөр топтоп, абдан чоң колдоого туш болгон. Журналистикадагы эгерде ошол сиздин эң чоң ийгилигиңиз десек дагы жаңылышпайбыз го деймин да. Негизи журналистикада жүргөн кезиңиздечи блогерлик, активисттик тушуңузда. Андан кийин депутат болдуңуз. Ошо депутат болгондон кийин кандай өзгөрүүлөрдү, кандай өзгөртүүлөрдү алып келе алдыңыз? Мисалы, коомчулукта көп ойлор, сындар айтылат го сизге каратачы. Мына блогер болуп жүрдү, Нисахар долбоорунда жүрдү. Андан кийин депутат болгондон кийин блогерлик кезиндеги жана көтөрүп чыккан маселелерди чече алган жок, чече албай жатат депчи. Көрүнүктүү кандай мисалы ошол жаатта иштерди кылдыңыздар? Мен түшүнөм да, ушундай суроолорду бергендечи баягы конкреттүү нерселер керек болот да элдергечи, элдер көнгөн да. Анан кийин мисалга алып келгендечи мен Инстаграмыма эле кирсип атат да. Мен соц тармактарыма эле кирсип атат. Facebook, Instagram'ыма менде бүт видеолор бар, мен эмне иш менен алек болуп атканым, эмне кылып атканым. Эң эле элементарный нерсени айтайынбы? Эң эле жөнөкөй эле нерсе да булчу, мындай адамдар мындай жөн эле көрүп койду да анычы. Мындай жөн эле, мисалы, ошол да баягы элине кызмат кылган адамдын немеси ошол да көрүнбөй калат да. И элине кызмат кылган адам көрүнбөй атса дагы ичи күйбөш керек. Анткени ал конкретно ошол цель менен кылган да ошол нерсеничи. Элементарно эле мына эң жөнөкөй нерсени айтып кетейин. Электрондук тамеки. Эми мына 25-жылдын июлунан баштап токтойт. Электрондук тамеки биякта кырат. Мен депутат болгонума 3 жыл болду. Мына мен эң жөнөкөй бир эле жерин айтып кетип атам анычы. Бир эле эң жөнөкөй кичинекей жерин айтып атам. Канча нерсени өтүш керек болду ошол запретке келиш үчүн.
Минздрав менен кырылышасың, барып чыгасың, сыртка барасың, тиги электрондук тамеки саткандар менен кырылышасың, анын аптайыктери бар, алар сен менен кырылышат чалып, сен эмне болтасың дейт. Анан аларга айтасың, жөн силер, мен элимди, могу кичинекей балдарымды улуп атасыңар дейт. Алар айтат, биз минтебиз дейт, силер айнта албайсыңар дейсиң агачы. Анан алар айнта албайт экен көрөт дагы, биз сага мынча берели дейт. Анан жок, анын ардында кереги жок дейсиң. Иши болуп. Демек сунуштагандар болгон ушундай пара сизге? Албетте. Бул Кыргызстанда койгочу айланайын, ушуну неметели, скрывать этели. Толотпайм азыр, көчөдө эле, любой жерде эле коррупция дагы эле жайнап атпайбы? Туурабы? Же мен эле көрүп атам коррупцияны? Түшүнбөйм мен. Туура айтып атамбы? Коррупция жайнап атпайбы? Университеттерде коррупция бар, мугалимдер сабак алат, акча алат, мектепте дагы эле акча чогултуп атат. Могул жерден азыр бир ГАИнин инспектору токтотсо акча алат. Тияка барып бир нерсени акча менен бүтүрөсүң, туурабы? Же түшүнбөйм мен ушул моментти, же мен эле көрөмбү? Сиз ачык айтып атасыз, бар депчи. Ошону айтып атпаймынбы? Аны жаап жашырганда, мындайча айтканда ал чечилип калбайт да. Туура. Бирок электрондук тамекилер июлдан баштап бүттү сатылбайт дагы, жок болот Кыргызстанда. Бул мисалы көп кишилер мисалы буга көңүл да буруп койбойт да. Мен көңүл бурам. Неге? Анткени могу буюрса июлдан баштап биздин кичинекей балдарыбыздын ууланганы токтойт. Биздин кичинекей балдарыбыз ууланганы токтосо бизге эмне керек? Бизге балдар керек. Неге биз иштейбиз? Эмнеге көчөгө чыгабыз? Анткени бизге балдар керек да. Только бизде бир проблема бар. Биздин балдар керек да. Биз мисалы ошол немебизди өзгөртүшүбүз керек. Аң сезимибизди өзгөртүшүбүз керек. Биз идеологиябызды өзгөртүшүбүз керек. Сен балаң, мен балам. Түшүнүп атасыңбы? Например, ой, менин балам тамеки тартпайт эмес. Сенин балаң да тамеки тартпасын. Бизде кандай? Ой, менин балам сон, менин балам арак ичпейт, тамеки тартпайт, менин балам сонун бала. Жок, андай эмес. Сенин балаң да менин балам. Көчөдө жүргөн бүт кичинекей балдар, көчөдө жүргөн, бул биздин балдар. Кыргыздын балдары. Биз буларга неме кылышыбыз керек? Жакшы келечек беришибиз керек. Жакшы келечек деген бул эмне? Ден соолукту Япониядагыдай. Неге биз 90-95ке чейин жашай албайбыз? Мисалы аларда 80ге чыккан, вообще оказывается мындай неме болуп эсептелинбейт экен. Бизде 70ке чыкса, 70ке чыгыптыр. Аякта 80ге чыкса, 80ге эле чыктыңызбы дейт экен. Разница. Туура. Мисалы тагыраак айта турган болсок, ошол тамак аш коопсуздугу. Толтура, мен айтып атпайм, если сен баягы сурооң боюнча болсо, кылган иштер толтура да. Чын мен бул бир эле бурчун ачып кеттим да. Андай толот атам, там элементарно даже коррупция жөнүндө сүйлөгөндөн коркушат го. Элементарно жок дейго коррупция вообще бар. Азыр ошондой негизи жалпы биздин мамлекетте образ жаралып атпайбы? Коррупциянын баарын жойдук, коррупциянын бардыгы жоюлду депчи. Рахмат, жоюлот. Я считаю, что мисалы иштеп атышат коррупциянын үстүнөн. Бийлик иштеп атат коррупцияны. Зачем скрывать? Иштеп атат. Бирок эми 3 адамдын, 4 адамдын 7 миллион калкка ал жетпейт да. Жетпейт да, биз башташыбыз керек да, биз өзүбүздөн башташыбыз керек да. Ошол коррупцияны кантип жоёбуз анда? Канткенде жоюлат бул? Шайлоону акчасыз өткөргүлө. Кандайча? Элдер акча албасын. Кандидаттарга шайлабасын. Ошондон баштагыла коррупцияны. Элим айтып кетейин деген жерим. Ошондон баштагыла. Анан жүрөсүңөр, азыр мисалы шайлоо болот азыр бир 2 жылдан кийин башталат. Активисттер чыгат, жанталашып, тигинден акча алып, анан булар менен барып сүйлөшүп, аларга акча берип, антип токтоткула, шайлагыла. Конкретно шайлагыла, акчасы жок шайлагыла. Мына канча жыл болду? Бир акча алмай, мага айтканынан мен түшүнгөндөн бир 90-жылдардын аяктарында башталыптыр да, бир 300 сомдон, 200 сомдон башталып. Бул вообще бир нерседен башталыптыр, өтүк бериппи, бир нерсе болуп башталыптыр. Анан акчага өттүр, анан ушинтип келиптир, анан бүгүнкү күнгө чейин акча алынат да, мисалы. Шайлоого сиз билесиз да, кандидаттар шайлоо маалында акча таратат. Билесизби сиз? Ооба, билем. Сиз билесиз да, туура? Айтып атабыз. Жок, ошо билесиз да. Ооба. Мисалы, камерада тартып аткан, азыр мени көрүп аткан азыр мына конкретно мына азыр көрүп аткан адам билет да, акча таратылат экен. Бардыгы эле билет го дейм. Болду да.
Ошондон башташ керек. Эң жөнөкөй нерсе. Потому что баары деп айтпайм. Бирок көбүнчөсү деп айтам. Менин коллегаларым, мисалы, 90 коллеганы, например, элдер тааныбагандар бар арасында. Тааныбайт, көргөн эмес. Бирок ал кантип шайланып келген? Анткени ал акча берген, анын алдында бирөөлөр чуркаган. Ким экен атын эле запоминать этишкен максимум. Бул экен номери мынча экен, андай-мындай. Акча үчүн билесиңер да, конкретно бүт бара айтылат. Кантип чуть ли жеткирип барат тиякачы. Чуть ли эмес, конкретно жеткирип барат. Машиналар менен ташыйт, андай-мындай кылат акча үчүнчү. Конкретно да мындай прям түзүлгөн система менен, схема менен кетет да. Уят да. Бийлик азыр айтып атпайбы, бунун баарын жойдук, бул нерселер жок, эме добушту сатып алуу деген жок депчи. Жойду. Азыр ошондо жокпу добуш сатып алуу? Бир 50-60% жойду. 50-60%-чы. Бирок эл деп атат да кепчи. Эл ала берсе, бере берет. Бери берсе ала бербейби? Жок. Ала берсе бере берет. Бери берсе ала бербейт, Жок. Ала берсе биз өзүбүздүн калп патриот болбой, аң сезимибизди ойгортуп, туура жолду тандап, балдарыбызга туура жолду көрсөтүп, мына силер азыр ошол баары бир деле мен добушум эмнени чечет деле азыр тиги 5000 сом андан көрө могу жерге продуктларды алып коем, андай-мындай туда азыр 5000 сомдон алып кой да сен деле кыйналып атпайсың, сен деле бир 5000 сом алып кой да, сен деле үйүңө алып келип эшигиңдин алдына бир көмүр төгүп койсун да, тигил тигинтип коет экен, анан могу жолду асфальттап берет экен, анан баягынга шагыл төгүп коет экен, анан андай-мындай, анан детский площадка салып берет экен. Могу кичинекей бала, могу жерде ойноп отурган бала, 3 жашар, 4 жашар бала, он вырастает, чоңоет, ошол нерсени норма көрөт. Сен экөөбүздөй. Мен айтып атам го, мен пока бийлик иштеп атат, мен бийлик менен, мен любой бийлик деп эле койчу, мен любой Кыргызстанда иштеп аткан адамды поддержка кылам. Иштеп аткан адамды. Иштебеген адамды мен бетине эле айтып, элдин көзүнчө эле айтып берели, иштебей атат деп айтам. Мага разницасы жок ким болот. Президент болобу, премьер болобу, министр болобу, андан ылдыйкылар болобу, көчөдөгү киши болобу, жөн эле бир мындай бир налоговыйда иштеген же бир жерде иштебей атабы, мен иштебей атат деп айтам. Иштеп атат деп айтам. Бирок мен ачыгын эле айтып кетейин. 4-5 адамдын алы жетпейт. Бүт өлкөнүн аң сезимин оңдогонго, бүт немесин идеологиясын оңдогонго жетпейт. Мага 4 жыл кетти. Тамакка болгон мамилебизди өзгөртүш үчүн 4 жыл иштедим менчи. Өзгөрттүмбү? В каком-то проценте. Бирок түздөп салган жокмун да. Аппак кылып салган жокмун да ал жакты. Мына менден кийин Умар дагы улантып атат анчы. Умардын иштегенине 3 жыл болду. Дагы эле бар ошол кухнялар. Ичинде туалети менен ичинде бак өсүп калган. Мамлекет бир адамдыкы же 2-3 адамдыкы эмес. 4-5 адамдыкы эмес. Мамлекет баарыбыздыкы. Келечек баарыбыздыкы. Балдар баарыбыздыкы. Аң сезим. Ошол мамлекет тарабынан эгерде ишмердүүлүгү жогорулап, мамилеси өзгөрө турган болсо, ошол тамак аш жанакы шарты, тартиби, коопсуздугу боюнча маселелерди чечилмек беле дейм да. Связь бар. Кандай болсо, азыр деле ошондой дейм. Связь бар. Туура эле, вообще туура эле ой жүгүртүп атат. Бирок, мына ошо тамак аш жаатын алалы. Санэпидемнадзор, анан кийин тамак бизге жасап берип сатып аткандар. Булар ким? Санэпидемнадзор. Булар мамлекеттик, мындайча айтканда, бир мекеме. Кыргыздарбы? Кыргыздар. Булар кыргыздарбы? Жарандарбыз, ооба. Жок, сатып аткандар да кыргыздарбы? Алып жеп аткандар да кыргыздарбы? Ооба. Бул үчөө эмне? Экөө эмне үчүнчүнү алдай бергенин жакшы көрөт дей. Булар бир эле дей. Бул келет калп эле муну көзөмөлдүмүш болуп коет, калп эле мындай. Хотя бул көзөмөлдөш керек конкретно элечи, бирок калп эле мындай койчу деп кетет бул. Кыргыз. Бунун калп эле келип көзөмөлдөйт экенин билет. Бул өзүнүн кыргыз эле улутун уулап атканын билет. Бирок уулайт. Ушундай да? Сиз ошондо мисалы азыр мындай элестем да, сиз мурун бул тарапта болчусуз да. Мындай тиги мындайча айтканда элдин тамак жегендердин
Мен үчүнчү Атайын тарапмын. депутаттык Жок, мен азыр деле үчүнчү тарапмын. Бул мамлекет тарапка Жок, мен азыр деле үчүнчү тарапмын. Мен элдин тарабындамын. Анткени мен биринчиден мамлекеттик кызматкер эмесмин. То есть меники не назначаемый должность. Мен шайлоо менен келгем. Мен жогорку кеңештин депутатымын. Бул биринчиден. Бул биринчиден эмес, бул экинчиден. Биринчиден мен ошол кыргыздын уулумун. Мен Кыргызстандын өнүгүшүн каалайм. Мен Кыргызстандын өсүшүн каалайм. Мен жөнөкөй нерселерге аябай ичим күйөт. Мисалы ошол эле көчөгөдөн кетип барат, бир жерден токтоп, жана жолдун жээгинде жаткан мусорлорду көргөндө жүрөгүм ооруйт менчи. Мисалы мен башка улуттарды, башка элдерди көрдүм. Андай кылбай эле койсо болот экен. Баягы биздин сознаниябызда бул, биз ошентип чоңойгонбуз, анан ошол себептен ошондой кылабыз. Биздин ата энебиз ошентип көрсөткөн ошондой нерселерди кылыпчы, оказывается болот экен. Ансыз деле таза жерде жашаса болот экен. Мусорду терезеден ыргытыш не обязательно экен. Машинага салып коюп эле, алып барып мусоркага чейин жеткирип ыргытып койсоң болот экен. Ал жакшынакай барып мусорный полигонго төгүлөт экен. Анан мусорный полигондун үстүнөн жана жабылып, анан бактарды өстүрүп ошентип жакшынакай кылып койсо болот экен. Биздикиндей эмес экен да. Конкретно менин позициям бул, мен жана айтып кеттим. Мен эгер бирөө иштебей атат деп эле айтам, иштеп атса иштеп атат деп айтам. Бул менин конкреттик позициям биринчиден. Экинчи позициям бул, мен айтып аткан сөздөрдү азыр мен ачыгын айтып берип атпайм. Сен да акча албай шайлоо үчүн андай мындай депчи. Мисалы, көп политикадагы, саясаттагы адамдар айта албайт. Алар коркот. Алар добушун жоготот да. Алар мендей болуп мынтип элине чыгып ачык айкын сүйлөгөндөн коркот алар. Аларга тынч болуш керек да, мындай эмки шайлоого чейин тынч отуруп, эптеп отуруп, анан кийинки шайлоого кайра даярданып, акчасын чогултуп коюп, анан кийин кайра отуруп бериш керек. Же болсо, если мамлекеттик кызматкер болсо, ага деле тынччылык керек да, мындай акырын сүйлөшүү эл мененчи, мындай, силердики чын, силердики туура, андай мындай, эми биз аракет кылабыз деп туруп, алар да акырын тынч чыгып кетиш керек да, конфликтти каалашпайт да. Эмне себептен конфликтти каалабайт? Анткени аларга конфликт невыгодный нерсе да. Мен мына өзүмдүн элим менен монтип азыр бул деле конфликт да. Мисалы, силер акча албагыла деп атам да менчи. Калың катмар өзүмдүн элиме азыр отуруп айтып атам. Силер деле акча албагыла деп атам. Бирок мен айтышым керек. Айтып атпайм. Анткени эгер биз өнүгүүнү, өсүүнү жөн эле мындай Facebook'та комментарийде жазып койгонго эмес, мындай жөн эле бир жерден кыйкырууга эмес, чындап эле балдарыбыз үчүн кааласак, анда биз ушул нерселерге ачык айкын айтып туруп, көзүбүздү ачышыбыз керек. Жанагы сиздин сурооңузга чын жообум, аябай катуу аракет кылыштым могу шайлоодо. Аябай катуу аракет кылыштым. Мен прям сурадым, бардым, жана директорлор катышкан жок, мектептин директорлору. Мурун вообще кошмар болчу да. Мурун больницалардын директорлору катышчы, мектептин директорлору катышчы, жана башка сыяктуу ушундай сыяктуу нерселер биз көрүп эле жүрбөдүкпү? Жанагы айыл сайылдардын жанагы мындай кыйындар болот го, мындай сүйлөгөндөрү катышчы, туурабы? Криминал аралашчы ортодон. Азыр андай нерсе болгон жок. Могу шайлоодо, акыркы шайлоодо. Бирок баары бир акча таратуу болду. Аны биз ачык айкын айтышыбыз керек. Жашыруун түрдө жашынышып, жамынышып, бирок таратышты. Алгандар алышты. Надо это правду говорить. Журналист катары айтсаңыз, азыркы учурда мамлекетибизде сөз эркиндиги жаатында абал кандай деп ойлойсуз? Тоже мындай ачык айтып айтып кетейин, азыр көп журналисттер мени жаман көрүп калат, жаман көрө беришсин. Анткени акчанын артынан кууп кетишти булар дагы. Чем больше хайпа, тем больше рекламы. Ошол себептен ар нерселерди киргизип, бурмалап, между прочим, мен менен да бул көп жолу болду. Мындай болот. Бир историяны айтып берейин. Мен Бакыт деген коллегам бар. Экөөбүз теңбиз. Ынтымактан бир депутатпыз да. Анан кийин экөөбүз отуруп, экөөбүз катар отурабыз да. Анан экөөбүз отуруп, анан кийин баягы эми доспуз да экөөбүз. Анан айтышып кеттик. Баягы жерденчи. Анан айтып кетип эле мындай нормальный эле адамдарбыз да. Мен айттым, жайлайтуу иш болуп, экөөбүз чыктык. Жана залдан чыгып менин кабинетиме кирдик. Менин кабинетиме кирип, экөөбүз эми болот экен андай жашоодо, урушуп кеттик бир аз, айтышып кеттик. Анан кабинетте отуруп эле чечишип алдык. Досум, мен жактан кетип калыптыр, мен туура эмес кылып коюптурмун, туда-сюда деп эле чечишип алдык. Чыгаар менен биздин кабинеттен, менин кабинетимен чыгаар менен немеге, интернетке кетти сразу. Журналисттердин баягы хайпы. Бирөө айтат, бирөө жазып атат. Силер ишенген эле сайт, могу шаардыктардын сайты. Бирөө жазып атат. Эрлан менен Бакыт экөө
зал заседанияда жакалашып кетти дейт. Экөөчү. Мен жөнүндө айтып атышат. Менмин да ал ситуацияда мен болгом да жакалашып кетип, анан залдан экөө бири-бирин жакалашып чыгарып, анан жана фойе бар да залда, ошол жерден жакалашып мушташты деп жазып атат бирөөсү. Эл ишенет да ага. Анын аудиториясы бар. Экинчиси жазып атат. Экинчи сайт жазып атат. Экөө залдан мушташып кетип, урушуп кетип, анан чыгып, залдан чыгып анан фойеден жакалашты деп атышат. Хотя ал көрүнбөйт. Задний фойе журналисттерге көрүнбөйт. Журналисттер биякта өйдө жакта отурат, а тиги ылдый жакта зал заседаниянын арты болуп калат, мындайча айтканда. Көрүнбөйт аларга. Биз жакалашып, мушташып кетсек да көрүнбөйт ал жерчи. Үчүнчүсү жазып атат. Булар залдан мушташа албай, фойеден мушташа албай, анан Эруландын кабинетине кирип мушташты деп жазып атышат үчөө. Үчөө тең авторитеттүү эле журналист немелер, сайттар. Биз ишенип жүргөн эле, биз окуп жүргөн эле. Көрдүңүзбү? Хайптын артынан кууп кетип, мен кайра барып туралардан сурадым, менмин да Эрулан дедим да. Мен жакылашкан жокмун ал менен. Ооба, экөөбүз айтышып кеттик, кабинетке кирдик. Сүйлөшүп алып чыгып кеттик. Бир 10 мүнөттүк эле нерсе болду аяктачы. Мен түшүндүрүп атам, кандайча бул менмин да ми? Десем, мен көзүмө карап туруп, Эрулан силер жакалашып атпайсыңарбы дейт да. Журналистканын бир жери бар. Булар журналистканы унутуп кеткен. Мен айттым, доказательство. Факт. Силер жазып атасыңар, жакалашып кеттик деп. Факт. Кандай видеоңор барбы? Хорошо жазыла, мен айтайын, ладно. Поэтому мындай да, мен журналист болгом, мен көп жыл журналист болгом. Мен журналистикадан артынан куугундукка алынган жокмун, мисалычы. Эмне себептен? Анткени журналистика ачык, айкын болуш керек. Журналистиканын да правиласы бар. Журналистиканын да мыйзамы бар. Кандай колдонуш керек ал мыйзамды? Сен акчанын артынан кууп, көбүрөөк просмотр алыш үчүн Эрулан Кокулов менен дагы бир коллегасы залдан мушташып кетишти. Мен лично көзүм менен көрдүм деп жаза албайсың. Ошол себептен мен ойлойм, эки тарап тең бул жерде эки тарап тең баягы туура чечимге келиш керек да. Бийлик жагынан дагы журналистикага катуу давление болбош керек. Бийлик жагынан дагы. То есть журналистика, если факты менен сүйлөп аткан болсо, факты менен сүйлөй берсин, но журналисттер дагы хайптын артынан кубаш керек да. Көбүрөөк просмотр алганын артынан кубаш керек. Журналистика деген бул просмотр эмес. Азыркы журналистика вообще унутулуп кетти. Бул просмотр эмес журналистика деген. Журналистика деген бул просмотрдун артынан реклама менен акча табуу эмес. Журналистика деген бул акыйкатты чыгаруу. Бул акыйкатты табуу. Ошол журналистика. Ошон үчүн мен эки тарапка тең айта алам. Бийлик тарапка да айта алам. Басымдык кылбасын журналистикага, если фактысы бар болсо. Эгер реально көрсөтүп берип атса, анда бийлик тарапта басканга акысы жок. Бирок журналисттер дагы мыйзамын сакташ керек. Демек, азыркы учурда сөз эркиндигине кандайдыр бир басым болбой эле деп эсептейсиз, мамлекетте? Пока көрө элекмин, бирок эгер фактылар бар болсо, мен кабинетим ачык, жана мен депутат катары тоже ачыкмын. Журналисттердин камалышы, соттолушу, мисалы альтернативдүү оппозициялык маанайда иш жүргүзгөн медиалардын жабылышы, мисалы аларга болгон кысым. Мындай да, ал боюнча аны разборка кылып чыгыш керек да. Ар бирөө мененчи, мисалы мага деле элдер келет. Мага делечи, мен просто не всемогущий да. Мен башында ушундай суроолорду берсечи, азыр сен берип аткан суроолорго коруп кетчимин. Блин, азыр комментарийге жаман жазышат, андай мындай депчи, жооп беришим керек да, мен бул туура суроо. Жок, андай эмес. Оказывается, андай эмес экен. Просто я не всемогущий да. Мен баарын изилдеп чыга албайм да. Но конкретно, мисалы, баягы өзүмдүн немем менен неметем да менчи, мисалы, Умар Даданов. Жүрбөй, тартып атпайбы, съемка кылып атпайбы. Ал эмне мындай значимый съемка кылбай эле эмне? Ал белгилүү бир тармакта да, а жалпы негизи мындай саясий белгилүү бир тармакта канча саясий катышы бар адамдардын объектилерин тартып атат. Тиги президент жана башка жогорку мамлекеттик кызматты ээлеген адамдарга карата иликтөөлөр. Жок, ошону айтып атпаймынбы? Мисалга алып келгенде иликтөөлөр эмненин артында болуп атат, анын баарын изилдеп чыгыш керек деп мен айтып атпаймынбы? Анын үчүн бизде сен өзүң деле жакшы билесиң, бизде анын үчүн атайын немелер бар, организациялар бар. Изилдеп чыгып ошолор баа берет. Туурабы?
Эгер ошолор изилдеп чыгып туруп, эгер ооба чындап эле басымдык болуп атат деп изилдеп чыгып туруп баа бере турган болсо, анткени мен жумуш кылып атканда мага да баа беришкен аларчы. Алар конкретно изилдеп чыгып, ооба мыйзамдуу экен деп туруп баа беришкен, мисалычы. Ошондой организациялар бар, баа берсин. Аны айтабыз. Мен өзүмөн өзүм чыгып эле отуруп эле биякта эксперт боло бере албайм да. Аны айтып атам го, ар бир кылган жумушун карап чыгыш керек. Мен сизге мисалы азыр конкретно өзүм жөнүндө эле айттым. Бир эле окуяны 3 сайт 3 башкача чыгарып атат да. Бир окуяны. Менде скриндери бар. Мен факты менен сүйлөгөн жакшы. Менде скриндери бар. Мен чыгарып окуп берем даже мунучу. Анан мен барып кырылышкандан анан жанталаш оңдоп киришти, анан жок макул, анда мындай деле жазып коелучу, анан тигиндей деле жазып коелучу. Бул да ушул журналистиканын бир эркиндигин көрсөтөбү деймин да. Бул журналистикада негизи эле маалымат тармагында нормалдуу нерсе эмеспи ушундай нерселерчи? Анан сиз барып алар менен чечишкенден жок, андай эмес. Жок, журналистика айтып атам го. Журналистика деген бул эмне? Бул акыйкат чыгарган нерсе. Анан сен өзүң ойлоп таап алып эле жаза берсең, бул журналистика эмес. Теги мүмкүн ката кетирип алуу укугу барбы деймин да, журналистте же журналистикада. Андан кийин жок, андай укугу жок. Андай укугу жок. Таптакыр жок андай укугу. Анткени ал укугу бир адамдын өмүрүн талкалап коюш мүмкүн болот. Бул деген журналистика деген бул абдан чоң нерсе. Биз бул нерсеге мындай жөн эле мындай мамиле кылып кое албайбыз. Мисалы мен тартканда бир объектине, мен деген ошол адамдын келечегине таасир кылып атам да. Мисалы канча объекттер жабылып калды менден кийин. Анда кечирип коюңуз, анда мен деле айтсам болчу экен да, анда жок, жакшы эле иштеп атыптыр, мындай иштей берсин, чакырын деп коюп чыгып кете берсем болчу экен да. Болбойт. Журналистика деген бул абдан серьезный кесип. Андай мамиле кылса болбойт журналистикага. Мен даже айтып кете алам, кээ бир журналисттер өздөрүн көмүп таштады. Хайптын артынан кууп жүрүп, ар кайсы маалыматтарды айтып жүрүп, мен эми конкретно айтпай элем бул же тигил депчи, бирок мен билем да, айта алам. Өзүн өзү көмүп салган сайттар бар. Мен деле түшүнчү эмес, эмнеге булар просмотрдун артынан кууйт депчи. Рекламодатель, реклама берген киши келет экен дагы, ал просмотрун карайт экен. Сен канча просмотр аласың? Бул жакшы просмотр алыш үчүн кишини алдап коюш керек экен. Кичине болсо да алдап коюш керек экен. Андай болбойт да, бул журналистика эмес да. Журналистика качан акча табуунун инструменти эле. Журналистика деген бул акыйкатты чыгаруу инструменти. Акча тапкан инструмент эмес бул. Туп-туура бул принцип мамлекеттик телеканалдарга дагы тийиштүү болушу керек да. Бир тараптуу кайсы мамлекеттик телеканал бар бизде негизичи, просто мага интересно да. Мисалы УТРК, улуттук телеканал, ЛТР бар да. Аларга деле тийиштүү болуш керек да, мындай. Жашай берсинчи алар. Акырын өзүнүн жашоосу менен жашап келатса, жашай берсинчи, бакчылар иштеп атат ошол жакта канча деген. Конечно, жалко. Ошол жакка кетип аткан акчанын баарын жалко эле дечи, бирок иштей берсинчи. Ал жөнүндө комментарий жок, короче, стоптон. Бар болгула. Кыска нуска деңиз. Кыска нуска бар болгула, иштей бергиле, акырын аракетиңерди кыла бергиле да. Эми мен айткым келгени, мисалы тигил тараптан адилеттүүлүктү, акыйкатты талап кылсак, бул тараптан деле кылышыбыз керекпи деймин да. Анткени эми тигилер өзүнүн эсебинен таап атат, макул да. Тигилер болсо мындай. Жок, мен айтпадымбы, мен мамлекеттик телеканалдарга болгон мамилемди айтпадым. Мен просто башка кошо турган сөзүм жок. Чын. Мына КТР турат, канча этаж иштейт зданиясы, канча этаж могу жерде, канча деген адам иштейт, ушул бир Нисахарда болгон долбоор жасалбай коюшту. Маселе ошондо болуп атпайбы? Ошону айтып атпайм. Поэтому мен ошон үчүн айтып атпайм. Менден сөз жок дейм. Комментарий жок ал боюнча. Аман болушсун, бар болушсун. Акырын кыбырап жүрөбүз. Сиз депутат катары мүмкүн талап кылып, кылбайм дагы. Эмне себептен? Өзүңүз журналист болуп жүргөнсүз, мүмкүн сиз талап кылсаңыз дагы сразу иштеп кетишет, мындай түр. Биз тура эмес кылып жүргөн турбайлыкпы депчи. Ошол сиздин шайлоочулоруңар, мисалычы, жалпы эле эл мүмкүн сизден ошол журналист болгонуңуз үчүн ошол багытта сөздөрүңүздү мындай жыйынтык көрсөткөн бир
иштерди күтөбү деймин да. Эми күтөм мен айтып атпайм, бирок мен всемогущий эмесмин да. Мен бүт жерге барып жетишпейм. Мен жумасына 7 область деп эле коеюн, жумасына 5 областка барган күндөрүм болот. Бир жумада. Эми бүт эле сен кылышың керек го, сен жогорку кеңештин депутатысың го дей берген, мне кажется, бул туура эмес подход. Жогорку кеңеш жөнүндө мен суроолорум болмок. Бирок могул ойго салды, чынында эле бир неметиш керек экен, бир көтөрүш керек. По-моему, Самый Кожо көтөрсө керек эле ушул теманы. Мен дагы бир көтөрүп коем да, чынында эле. Ооба. Көтөрүлө турчу маселе да. Көтөрүлө турчу маселе экен да, в принципе, мындай. Бирок натыйжасын билбейм эми. 30 жылдагыларга эч ким эчтеке кыла албаган азыр деле бир нерсе болуп кетет экен дейм, бирок көрсөтөт экен да. Акырындык менен мүмкүн. Акырын эң артында жакшы жыйынтыктар берип калар. Жогорку кеңеш азыркы учурда бийликтен көз карандыбы? Көбүнчөсү. Сиз ошол боюнча да көп акыркы учурда айтып жатасыз. Негизи эле өзүңүздүн кесиптештериңизге карата көз каранды болуп калгансыңар, эч нерсе дей албайсыңар депчи. Эми бул деле реалдуулук да, жанагы сиз реалдуулукту айтпадыңызбы? Реалдуулук ошондойбу азыр? Ооба, ошон үчүн айтып атам да. Эмне себептен андай болуп жатат? Эми азыр кайра айтсам кайра жаман көрүнөм да азырчы. Жана 5000 сомдо болот да кепчи. Кеп ошол 5000 сомго кайра эле барып ошол 5000 сомго такалып атпайбы? Мен жогорку кеңешке келгичекти элдин баары эле айтып берет го, жогорку кеңеш мындай, анан жогорку кеңеш тигинде, анан ой жогорку кеңеш деп мен баягы да жакында да берген интервьюда айтпадым, жогорку кеңеш деген бул элдин күзгүсү экен көрсөчү. Эл кандай болсо жогорку кеңеш ошондой болот. Эл акча алабы? Шайлоодо. Мына өкүлдөрүңөр кабыл алууга. Акча албай сайлап көргүлө. Көргүлө тигил өкүлдөрүңөр да кандай болот экенчи. Болду, эң жөнөкөй нерсе. Кантип өзгөртөбүз бул абалды? Патриоттук сезимди жөн эле кыйкырып өкүрүп комментарийге жаза бербей, ачында эле ичибизден ойготушубуз керек да. Патриоттук сезим биякта да. Мындай да кээ бир адамдар бар, таң калам да. Бир күнү отуруп өзүм немемди постун таап калдым да. Болуп калат го, чыгып калды да. Кирип комментарийге кирсем бир өлө жамандоптур менчи. Ушул не таракан кууп андай мындай баягы токмоктун мэри менен болгондон кийинки историяда булчу ошентип мынтип отуп туруп андан кийин карап неметип отсом эле үстүнөн сообщение келди. Экөөнүн сүрөтү окшош экен. Личкага жазып атат да. Дайректке чыгып атат. Кирсем, ошол жаңыреки мен жамандап аткан адам тияктан менден жардам сурап атат. Элестетиңиз? Сообщениеден. А мен айттым да, туган дедим да, кечирип кой дедим да, просто сен экөөбүз бири-бирибизди тааныбайбыз даже. Мына жардам сурап турсуң. Хорошо, мен жардам берем, мен эл өкүлүмүн да. Мен ушул жерге ушул сен айтып аткан суроолор менен жардам бериш үчүн келгем. Просто менде бир суроо да. Сен могу жерде эмне жамандап атасың мени? Ой, сизге эмне ошол катты түйүп атабы, мен деле өчүрүп деле коем, анан жөн эле жазып койгом да. Биз ушундайбыз да. Бизге бүт жөнөкөй да. 5000 сом алып коюш дагы бизге жөн эле да. Жөн эле. Жанагы детский площадка салып берип койгонго добуш берип койгон бизге жөн эле да. Кой өзүбүздүн балыбызды эле колдоп эле добушун эле берип коелу, бизге сонун нерселер жанагы спорт залдарды салып бербеди эле. Тиги детский площадка салып бербеди эле. А то, что тиякта он ничего не делает, 5 жыл бесполезно сидит, вообще эчким иши жок. Бүгүн жасап койбоду зато. Жолубузду асфальттап койбоду, мектеп куруп берип койбоду. Жогорку кеңештин депутатынын жумушу эмес. Жогорку жол салып неме кылыш. Мектеп салыш. Мектептин ичинде ремонт кылыш. Вообще анын жумушу эмес. Туура. Депутаттар барып мактана албайт элине. Бизде кандай? Биз өзүбүздү жеп атпайлыкпы? Өзүбүздүн түбүбүзгө өзүбүз жеп атабыз го. Ошон үчүн айтып атам. Жогорку кеңеш бул күзгү. Токмоктун мэри менен болгон окуяда
депутат катары алсыздыгыңарды түшүнгөн жоксузбу? Түшүндүм. Эмне кылайын? Эмне кылыш керек? Токтоп коеюнбу, иштебей коеюнбу? Эмне кылайын? Кесиптештериңизде ошол жакта кандайдыр бир мындай колдоо көрсөтүп, Эми арасында болду, аракет кылып көргөндөр болду. Бул жумуш азыр деле бүтө элек, напримерчи. Просто көрөйүн деп атам да. Көрүп көрүш керек болуп атат да, бул жагындачы. Макул. Ал спортзал менин спортзалым эмес. Токмок меники эмес. Токмок ошол мэрдики. Спортзал да ошол мэрдики. Токмоктогу эл дагы ошол мэрдики. Надо будет жакшы иштей турган болгондо, мен барганда Токмоктун эли мени кууп чыгыш керек болчу. Сен эмне келдиң? Бакуш иштеп аракет кылып атат биякта. Бул биздин мэрибиз деш керек болчу. Мен барганда. Андай болбой аткан үчүн ошол себептен ушундай ситуация болуп атат азырчы. Аны канча можеш ал мэр иштей да берсин, ошакта боло да берсин. Не болгон малда дагы эл көрөт, эл билет. Ким биякта туура айткан, ким туура эмес айткан, ким туура кылып аткан, ким туура эмес кылып атканын эл билет жана көрөт. Ошол себептен мен айтып атам го, мен вообще мындай бул боюнча переживать этип дагы, ойлонуп дагы, ойгоротуп дагы неметпейм. Ошол окуядагы жогорку кеңеш толугу менен президенттин администрациясынан, аткаруу бийлигинен көз каранды болуп калгандыгы, кандайдыр бир сый жоготкондугун да көрсөткүч болуп калдыбы деймин да. Жок, андай деле эмес. Мындай неметпей эле коелучу, идеализировать этпей эле коелучу, факты менен жашайлы. Хорошо? То есть мен түшүнүп атам, азыр 7-чи депутаттардын 7-чи сазыбы болгондон кийин биз баягы ошол боюнча ошондой эле болуп келген. И пока жана 5000 сом токтомоюнча боло берет. Болду. Бул факт. Кайра эле кайталанып эле, мен серьезно айтып атам, кайра эле кайталанып келип эле ошол эле проблемага чөйрөбүз 5000 сомго. Анткени мен бул нерсени мындайынан да карадым, тигиндейинен да карадым, бул жагынан да карадым, тиги жагынан да карадым. Баары бир келип туруп кайра 5000 сомго такалып калып атабыз. Мен өмүр бою Аламедин 1де чоңойгом. Свердловский район, шаардын шаары. Жогорку кеңешке неме кандидатурамды коюп атканда мен ошол өзүмдүн Свердловский районуман одномандатный болуп чыгайын дегем. Одномандатный коеюн дегем. Ошондо мен политолог байкелерим бар айткан. Жөн деген. Жөн сен акчасы шайлабайт деген. Акча керек. Койгулачы, мен ушундай патриот болам да, жок. Сен ал мечталарыңды ал нары калтырып кой. Азыр жогорку кеңеште мыйзам каралып жатат. Шайлоо эрежесин өзгөртүү боюнча. Ошол мыйзамга кандай көз караштасыз? Мен каршымын жана каршы чыгам. Бул боюнча мен жогорку кеңештен дагы сүйлөйм. Мен ойлойм, Кыргызстандагы ар бир жарандын өзү каалаган адамына шайлаганга укугу бар. Бул деген жогорку кеңеш, бул айылдык кеңеш эмес, даже шаардык кеңеш эмес бул жогорку кеңеш. Мен бүткүл кыргыз элинин атынан депутатмын. Бул биринчиден. Экинчиден, мындай нерсе мен ойлойм, баягы олигархтардын келишине дагы бир жол берет да. Олигархтардын келишинечи. Анан кийин жанагынтип уже кичине слухтар кетип, уже команда болуп жанталашып, өздөрүнүн участоктарына барып иштей башташты уже. Жогорку кеңеште болгон эле жакшы. Ошол себептен билбейм, мен канчалык алым жетет экен, бирок мен бул мыйзамга каршымын. Жогорку кеңеште болуп эле, жогорку кеңеште эле кабыл алып келиш керек да. Жогорку кеңеште жогорку кеңештин депутаты болгонго татыктуу адамдар келиш керек. Ал үчүн Кыргызстан толугу менен добуш бериш керек да. Антпесе азыр эгер мындай системага киргизип отурган болсо, баягы эле башталат. Бул биздин балабыз, анан бул бизге мындай жардам берген, анан мындай жана ошол сыяктуу нерселер да. Ооба, негизи бул жолдон биз өткөнбүз да мурунчу. Анан кайрадан бул жолго түшүү
Максаты башка эмнеде болду экен? Жок, ошону дагы мен баягы көрөм да, эмичи аны түшүндүрүп бериш керек да. Эмне максатта мындай болуп атканычы? Бунун бир максатын айтыш керек да. Анан эгер максатсыз эле жөн эле неме болуп турган болсо анда качып чыгат. Максаты кайрадан эле толугу менен 100% көз каранды кылуу болушу мүмкүн эмеспи? Анткени жалпы эл шайлаганда мисалы сизге окшош башка мисалы депутаттар көз карандысыз шайлануу укугу ээ болуп жатат да, мүмкүнчүлүгүнөчү. Аны ошол бизге келсин, анан ошондо көрөсүңөр. Мен обязательно чыгып суроолорду да берем, сүйлөп да чыгам. Ошол жерден көрөсүңөр да. Эми азыр алдын ала мен ал мыйзамды көрүп элек жатып, окуй элек жатып, андан кийин жөн эле азыр талкуулоого алганга болбойт да. Окуйм, көрөбүз, чыгабыз, суроолорду да беребиз. Анан ошол жерде бүт баары көрүнөт да. Максат эмне экени жана башка нерселер. Алдыга кандай максаттарды коюп атасыз? Депутат болуу дагы оюңузда барбы? Билбейм аны. Бирок максатыбыз ошол баягы эмгек жана эмгек. Элиме эмгек көрсөтүү, элиме эмгек кылуу. Азырынча демек Көрсөтүү, элиме эмгек кылуу. Азырынча демек эч ойлонбой элесиз бул боюнча. Кийинки азыр айтып кетпесизби? Мен азырчы ближайший 1 айга ушунча жумушум бар. Могу жакынкы эле 1 айга элечи. Ачыгын эле айтып кетейин. Күтүп аткан жерлер толтура. Жетишпейт деп айтсам болот, ачык эле да. Жетишпейм да менчи. Анан азыр антип отуруп алам, анан азыр мен мындай кылам, анан тигиндей кылам, анан экинчи шайлоодо отурганга мен убактым жок азырчы. Азыр бүгүнкү конкретно могу жерде турган задачаларды чечет эле, проблемаларды чечет эле, могу жерде турганчы. Мисалы, азыр сага интервью берип атам, мисалы, азыр бир болбоду дегенде азыр мен 4 жерде күтүп атат да. Болбоду дегендечи. Төртөө могу неме эмес, Асанбай, 6 микрорайон эмес. Талас, Токтогул, Көл, Нарын ушундай да. Поэтому пока азыр могу ушул жерде турган задачаларды чечели. Мен ошондоймун. Мен башынан эле практикамды өзүм ушундай койгом. И эта практика пока меня не подводила. Пока бул практика мен мындай туура эмес нерсе кылдырта элек да. Пока туура эле кеттим, ошон үчүн ушул жол менен эле кете бересиз. Менден сизге акыркы суроо. Элестетели, колуңузда абсолюттук бийлик бар. Президент болдуңуз, мындайча айтканда. Эң биринчи чечимиңиз кандай болмок? Эмнеден баштамаксыз? Өзүңүз ишмердүүлүгүңүздү башкарууну биринчи чечимиңиз? Коррупция менен күрөшүүдөн го дейм. Ошондон эле башташ керек. Эң башкы көйгөй мамлекет. Эң башкы көйгөй Кыргызстанда все-таки коррупция экен. Мен бир нерсеге келип такалып түшүндүм да ошонучу. Анткени ой жүгүртүүлөр болот, постоянно ошонун үстүндө ойлоносуң. Мен ошол бир нерсени түшүндүм, бул абдан коррупциянын өрчүндөп өнүгүшү экен да, ошол биздин проблема да. Бүт жерде, бүт тармакта. Билим берүү тармагын, любой тармакты алыңыз. Билим берүү тармагын, сот системасын, медицинаны, каалаган тармагыңызды алыңыз, мен сизге ачыгын айтып кетем, бул коррупция. Кантип күрөшмөк элеңиз? Эми ошол күнгө келсек, анан ойлонмокпуз дейм азыр. Жөн эле отуруп. Азыртадан ойлонуп койгон туурабы деймин да. Кадам менен мисалы. Жок, биз азыр деле бир топ эле коррупцияны жеңдим мен. Азыр деле бир топ эле коррупцияны жеңдим мен. Жакшы. Чоң рахмат сизге. Келгениңиз үчүн ишиңизге ийгилик каалаймын. Рахмат. Дагы күтөбүз буюрса подкастыбызда. Өтө пайдалуу, өтө маалыматтарга толгон подкаст болду деген ойдомун. Чоң рахмат сизге. Рахмат.